Бүгүнкү понедельниктин сменасы жумуш башталарынын алдында турат. Кечээ күнү чыккан эмесмин, воскресенье выходной болгон болчумун. Келсем уже машина башка, Башка машинаны беришти. Мурдагы машинага типа бирөө мага бергилечи деп кетип калыптыр го. Ошентип айтты да келсем. Хотя мурдагы сменада бир машинага тагаласың деген сөз болгон болчу. Так, что там? Бензин полный 275 километр жүрүптүр. 275. Так, ну ладно, все. Эми бул машина жайгашып жумушту баштайбыз. Понедельник кандай болот көрөбүз. Башталышы сонун болуп, анан кийин дем алып чыккандан кийин ушундай неприятный моменттер дагы кичине капалат адамдычы. Башында айтканда бир машина такалатсага деп, анан кийин ал машинада сменщик типа тамеки чекпейт болчу да. Анан кийин вроде как нормально эле болот эле. Азыр бул машинада тамеки чегет экен адам. Эми я никак не осуждаю, дачи. Каждый человек делает все для себя удобное дегендей, но момент есть моментами. Так, понедельник күнкү сменанын экинчи заказын аяктаган жанында турам. 18:23 мүнөт. Так, 150. Короче, 150 сом, бирок доход эме 176. Ушунда получает 26 сом эмеге келет окшойт. Как бонус катарчы. Так, бир заказ кылгам, бул экинчи заказ. Саат 10-дан 15 өттү. А мен сменага, линияга 9-дан 45 өткөндө, по-моему, чыктым. Башка машина менен. Пока что заказ жок. Улантабыз. Бүгүн понедельник. Оказывается, Ош базар иштебейт экен, санитарный день экен. Бирок мен Ош базарга келдим. 40 мүнөттө елки-палки пробкаларга тагылышып 285 сом болду. Комфорт болчу тариф. Так, дальше бир заказ келген. Что там? Блин, айланып барат эмес да. Кеттик. Ошентип Ош базардан алган заказ менен бияка келип калдым. Жана Ош базарга жетейин деп заказ келген. Эме долгая поездка кечиги Арашан деген жака пропустить кылып туруп албай койдум заказды. Азыр могу заказ 119 сом дейт. 5 мүнөттө, 6 мүнөттө точнее. Он дейт. Так. Пока заказ жок, күтөбүз. Эконом жандырып туруп кетип калайынбы? Жандырып көрөйүнчү. Эконом. Может, кафе менен береттир. Кеттик. Саат 1:30. Азыркы заказ алып келген глобустун жанына келип калдым, анан кийин фотоконтроль өтүш керек болуп калыптыр да. Брендинг боюнчачы. Заодно ошону өтүп туруп, анан глобуска кирип мондай сэндвичтер. Майонез менен 83 сом экен. Эме с кетчупом 53 сом. А кетчуп içinde и майонез тоже бар, да? То есть вкуснее намного. Бирок арзаныраак. Сроку нормально эле. Мен жегем деген. Но жакшы. Жеп туруп дальше азыр улантабыз. 1526 сом жеп жүрмүн ушул убакытка чейин. Короче, история мындай болуп калды. Аз могу кишини алып келдим мен, качы жана эконом жандырып туруп заказ берсе керек десем, Комфорт Плюс менен берип калды. Бүгүнкү күнгө биринчи жолу болчу. Комфорт Плюс менен келдим. Так, 322 сом. Заказ завершен. И дальше бир заказ алдым. Экономду өчүрүп унутуп калыптырмын. Заказ түштү. Ал заказ могу жака чейин экен.
Так, КПП Акжол остановка дейт. По-моему, Казакстандын границасы менен окшойт, бир болсо. Канча сом болот экен көрөбүз. Ошентип Казакстандын чек арасында турабыз. Келдик, 53 мүнөттө келдик. Билем, 44 мүнөт көрсөткөн жерге пробка болуп 705 сом. По-моему, бул экономия болсо керек эле. Так, эми кандай алабыз аркага? Проверка селфи дейт. Селфи болсо селфи. Заказ кандай аласың? Бияка кантип кетебиз обратно? Короче, границада күтүп туруп заказ берген жок. Анан жана группага кайрылып совет бергиле десем, ал жакта заказ чыкпайт. Короче, кете бер дешкенден кеттим. Анан Ленинский жака жетейин деп калганда заказ берди. Обратно, короче. Мен границага чейин эмес, но тоже долгая поездка и, скорее всего, экономия. Но чем күткөндөн көрөк, мен оюмча эконом жанып кеткен жакшы го дейм. Канча сом болот экен көрөбүз аз баргандан кийин. Ушинтип отуруп кайра Бишкек центрине келип калдым жанагы заказ менен. Бирок завершение боло элек. Ал 2 точка болчу да. Андан кийин точкасы получается мына домдорго коюп коюптур да. То есть Аль-Хаким деп туруп. А на самом деле ошентип койгондон кийин Яндекс, короче, мени бияка через двор алып келип атпайбы? Бул жерде шлагбаум экен. Экөө тең. Кирсе болбойт экен жактан. Анан бияка кой дедим. Мен точканы чаган жол кайрап келди. Бирок 605 сом болчу да жол. Азыр мондо калды 565. Анан кийин эме по времени, короче, по счетчику, то есть болот экен. Азыр ожидание коюп койдум. Ожидание канча 3 мүнөттөн кийин платно башталабы? Анан кийин ошо барганча канча окуп аткан деген табышмак болуп жатат. Бирок, билем, понедельник бүгүн аябай эле мындай. Чынын айтканда оор күн болот ачыда. Оор күн болуп эле кандай болот экен деген переживание что-то көбүрөөк болот да. Себеп дегенде 2365 саат эме боюнча 6,5 саат уже жолдо жүрөт экенмин да. 101 километр. Анан бензин заправкадан что-то башкача болот да. Мен эмемечи. Мондай көрүнөт. Ата бияктан көргөндө бияк экинчи палча туруп калып турбай көрсө. Мондай караганда. А мен бул заправка уже саат где-то бир 5-терде болчу да ушундай. А плюс еще расчет менен алганда мен бүгүн 1 саатка кечирээк чыктым линияга. Из-за того, что машина башка болуп, ал машина келгенче убакыт болуп калды да. Ошондой, короче. Ну ладно, көрөбүз аз чок чымуу кандай болот экен. Сменаны аякташына деле уже канча 3 сааттай калыптыр. 4 саат. 1 саат 5 мүнөт дегенди алып келдим. 678 сом болду. Так, будан кийин кайсы заказ бердилер, бияктан бияка. Блин, жана тияктан кирсем болот экен да. Могул жерден мындай кире турган жол бар экен. А мен айланып. Амин. Ушундай болот да, короче, бүгүн понедельник очень тяжелый день, очень тяжелый день. Саат уже 4:15 өттү. Так, деп, ну ладно. О, скульптор ГУМ деген жерге алып келдим. Бул не? Элита ГУМ дейт. Что тут может быть? Фитнес-зал был, по-моему, а? Жумуш болуп атат деп. Жана бүгүн обедтерде где-то, или может быть эртең менен даже могул жер өтүп келген да, Арсенал деп. Өтүп атканда ошо пассажир Арсенал деген ушул жерби деп айтты да. Анан кийин мен просто өтүп кетип окуп калып, о деп ойлодум. Азыр ушака алып келем адамдычы. Бул жер эмне, ким билет, айткылачы, автосервис типа мындай имеющий свой вес среди автосервисов автосервис бе кандай, ким билет айтып койгулачы. Ушака могуйса алып келдим, 383 сом. Завершить. Күтөбүз кийинки заказды. Акчасы канча болду деген суроого мынакей жооп. 3082 плюс азыркы заказ. Мага эң оорчулук болуп аткан ушул газ болуп атат да. Пока билбейтим да чок чымуу каерде удобный болуп аткан. Анан өзүмө удобный жер ошол Шабдан Батырада. Шабдан Батыр биле о. Ошол жакта монун немеси филиалы бар да. Бирок ал жакта часто жок болот. Акыркы жолу барганда жок болчу, и бүгүн дагы жок экен. Анан кийин туңгуч жака жакыныраак келдим. Азыр күтүп турам. Азыр газды коюп туруп, мойканы берип туруп апарып берем машинаны. Время уже 20:16. А мен саат 7ден 35 өткөндө уже аракет көрүп баштаганмын. Жол пробка, перекрыто, центр.
Так, под итог получается мына 4382 иштептирмин бүгүн. Бирок могу